актуалдуу, өтө маанилүү, керектүү. Болгондо мыйзамдын долбоору жогорку кеңешке киргизилген экен. Каралар алдында туруптур. Азыр мына Өмүрбек Черкешевич айтпадыбы? Биз эмнени каалайбыз? Биз эмнени каалайбыз? Биздин каалаганыбыз бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин жарандарынын конституциялык укугун кайра кайтарып берүү. Колдоруна кайтарып берүү да. Резолюциянын аягында жазып атпайбызбы? Укугумду кайтарып бер деген. Бул деген сөз мен укугум бар деген эле сөз да. Укугумду кайтарып бер деп жалдырабай, биз укугум бар деп чекитти коюшубуз керек. Кимден сурайбыз биз укугумду кайтарып бер деп? Жээнбековден, же парламенттен? Укугум бар деген сөз менимче дурусураак болот да. Менин укугум бар, мен адаммын. Мен Кыргыз мамлекетинин жаранымын. Мен мүмкүн баягы базарларым жоктур, контейнерлерим жоктур, банкым жоктур. Же болбосо жанагы соода борборлорум жокпу? Жоктур. Фрунзеге окшогон, Глобуске окшогон, Азиямолго окшогон. Бирок мен адаммын. Анда конституцияга жазып койгула. Соода борбору бар киши моундай тепкичте болот, соода борбору жок кишилер моундай тепкичте болот дегендей. Биз конкреттүү койгон болсок, менин укугум бар деген ачык кыйкырык чыгат ушул. Мен адамдык, жарандык укугум бар деген сөз. Талкууланып аткан маселеге айтылган ойлорду мен толугу менен колдоо менен бирге ким ишке ашырат ушуну? Конституциялык укугубуз бар. Эки маселе бар да. Биринчи, конституциялык укукту ким ишке ашырат? Экинчиден, кыргыз жарандары санаган кетейинде өзүңөр ошол конституциялык укукту колдонгонго макулсуңарбы? Каалайсыңарбы ошону? Укукту макул бердик, мыйзам менен жазып бердик. Бирок сен каалайсыңбы ошол укукту колдонгонду? Сен шайлоого барасыңбы? Сен мамлекеттин келечегине кайдыгер болбойсуңбу? Сен Кыргызстандагы болуп аткан коррупциялык схемаларга, Кыргызстандагы болуп аткан башаламандыктарга, мыйзамсыздыктарга каршы тура аласыңбы айланай? Сенин добушуңду сатып алганга каршы тура аласыңбы? Сени киши катары эсептебей койгонго макулсуңбу? Сенин балаңды акчасыз мектепке албай койгонго сен макулсуңбу? Сен ооруп калсаң, акчаң болбосо дарыканага же болбосо ооруканага бара албайсың, ушуга макулсуңбу? Сен киши катарында көчөдө басып жүргөнгө укугуң чектелип атса, сен ошого макулсуңбу? Биз ушуну да элден дагы сурап көрүшүбүз керек да. Негизи биз каалайбызбы мыйзам боюнча жашаганды? Дегендей маселени элге бир кененирээк жеткириш үчүн тилекке каршы ушул парламенттик угууну өткөргөн болсо, мына ошол маселе кененирээк чагылдырылмак. Тилекке каршы элдин эсебинен акча жеп отурган КТРдин дагы, ЛДРдин дагы эл душманы катарында муну түк чагылдырбайт. Тескерисинче бир нерсеге орун алып жүргөндөрдү көрөк көрсөтөт ошол. Биз мамлекетти жоготуп алуу үчүн жасап аткан иш-аракеттерди кол чаап, ушу колдоп турганга аябай көнүп алдык. Мамлекетти жоготуу, мамлекетти жок кылуу планы менен иштеп аткан бир топтун кызыкчылыгы үчүн иштеп аткан сыяктуу көрүнөт. Биздин мамлекеттик телерадио компаниялар. Мына сыртта жүргөн биздин жарандарды, алардын да конституциялык укугу бар. Алардын эки жолу укугу бузулду. Кайсы? Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасында эмгектенүүгө укуктуу. Туура ишенбейсиң? Ал укуктан ажыратты. Иштей албайсың деди, иштебейсиң, себеби иштей турган жериң жок деди. Бул укуктан ажырады, сыртка чыгып кетти, эми экинчи укугунан ажыратып атабыз. Сен кыргыз жараны катары шайлоого катыша албайсың деп. Муну ким чектеп коюп атат? Муну МШК менен элчиликтер чектеп коюп. Аларга ким укук берди? МШКга ким укук берди? 18 000 жаран катыша алат, калганы катыша албайт деген МШКга ким укук берди? Эртеге кечпи ушуну кабыл алган МШКнын мүчөлөрү дагы тымпый отурбастан жоопкерчиликке тартылышы керек. Эмне үчүн саясий жетекчилер жоопкерчиликке тартылып атат? Тымпый жанында жасап аткандар эч жоопкерчиликке тартылбайт. Көзсө ошолор болуп атуу эле белгилерди курчутуп аткандар. Биз жасап беребиз, биз аткарып беребиз, биз протоколду түзүп беребиз, биз жалган кишилерди таап беребиз, биз кошумча тизмени түзүп беребиз. Бир түндө Кыргызстанда
300.000 qo'shimcha tizmet tuzilmedi öyle to'g'ri Gulnora? 300.000 qo'shimcha tizmet paydo bo'ldi böyle. Bir yıl zamanında Kırgızlar 3.300.000 kişini törep salmadı mı? Bir tünde. Hazır aytılganda gezinde bütün Kırgızstan Siyasi Partiyası 155.000 doğuş alıp parlamentke kirgizip algan. 155.000 doğuş alıp. Başında jarıyalap atkan Bapanov. 142.000 doğuş algan partiya aптап öte tosmanı. Mana o'sha kishilarning birisi javob bergan yo'q. Balaga qalgan prezident, balaga qalgan hukumat, balaga qalgan deputat bo'ladi ekanlarni qiltiyib bir yoqdan butunday sarmayni sorib, ishlab, semirib, siyliq olib yurgan azamatlar javobgarchilik qaralgan emas bu joyda. Bizning konstitutsiyalik huquqni tegu solayotgan o'sha BШK, birinchi gazetda BШK. Andan keyin rayonning hokimlari sebep alar çeçet eken kimde AŞK'ga müçe olup giredi. Andan keyinki bizden konstitutsiyalik huquqlarni elçilik çeçet eken. Elçiler hakkında çok çeçet var. Eğer de biz hazır bayakta konsolluk kattoodan elektronluk kattooga ruxsat berip koyduk dep elдің өмірін тыныштандырганменен konsolluk kattoo боюнча реалдуу электрондук каттоо боюнча биздин жарандардын укугу жок да бар. Кантип өтөт алар? Кайсы тизмеге өтөт? Кантип келет ал жака? Бизде урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары 1 миллион кыргыз жаранынын укугу бүгүнкү күндө тебелет. 1 миллион кыргыз жаранынын укугу тебелет. 1 миллион. 1 миллион добуш алган президент болуп кетти. Аларды кайда алып барабыз? Мамлекеттин казынасын толтуруп аткан ошол 1 миллион жаран, алардын укугу жок. Шайлоого жана шайланууга укугу жок. Бул кандай деген маселе? Алардын чөптөгүндө кыргыз паспорту бар, алар кыргыз жарандары. Алар сыртта жүрүп ушундай кордуктөрдөн аз келгенсип, Кыргызстанга келип батир ала албайт экен. Айланайын жөөттөр дүйнө жүзү боюнча кичинекей биздин Чүй областында болгон жери бар, Израилде бүтүн дүйнөдөн жыйнап атпайбы. Biz teskerisince teyip oturarız köprüktü. Gelbeysin, batır albaysın, tamsal albaysın, jerke hukumun yok. Alır kayda var. Şunu, noşul şaylıq kodeksine özgürlükler girgizilip atkanda, urmatlı kesipleşler, oşol elektronluk kaptoğunu, elektronluk doğuş verildi. Ötkönde biz kulak salbay koyduk, urmatlı kollegalar, Smartmatic kampaniyasının sunuşu, ayvağınday sonun sunuşu değil. Keremet sunuşu dedi. Eğer de parlamentlik oğu uyuşturup, oşal Smartmatic kampaniyasını alıp gelip, biriyle monday bolgan bir kutu çakıp, oşanı götürüp barıp durup var, bir жерге koyup koysan, birinciden kağızın gereği yok. Ağa bülten basıp oturduğun kaceti yok. Kağız ünöndölü eken. Ekinciden al жерге barıp tek şehirinin kaceti yok eken. Bir basıp koysan, al kapta oturan sen Kemin'den ötөsün mü, Kadamjay'dan ötөsün mü, Bişkek'ten ötөsün mü? Kaydan ötüsün, ikinci yolu bassan, oşol çiğildap dişemez. Aparat seni kabul almaya koyuyor. İkinci yol doğuş vermeye koyuyor. Biz yeminle oşol meselenin götürüyoruz, koyuyoruz. Mağa misal oşol kampanya, oşolun aparatı ayağı Yemin için dünyada Mongoldor menen biz gana koldangan Kore'nin kara yaşamını çalıp cavuştuk biz. Demek niyetimiz düzemez. Ya da ömrü açıklaşıp jatkanda 1000 yolu BШК'nın möөрүн basıp, şaylоо ушундай өттү деп жарыя салсын, кыргыз жарандары ишенбейт. Ишенбегенден кийин чатактын бүт баарын башат ошол жерде. Эң чоң күч ишенимdir. Москвага 27 чакырым калып, ушул бомбаларды жагып аткан мезгилде дагы эмне үчүн СССР утуп алды? Себеп ишенди. Сталин Москвадан кетпек деп. Сталин Москвада отурса, демек жеңиш биз тарапта болот деп ишеним арттырат. Бүгүнкү күндө биз алдын ала тигилердин жакшы көргөн 3 партиясы өтөт экен деп отурган болсок, бүгүн эле ишеним жок болгон болсо анда шайлоо өткөрүүнүн кажети барбы? Жаштарды орун бошоткула деп атабыз. Орун бошотот. Качан орун бошотот? Ошол чөнтөгү дөңдөр 9%дан жерге түшүп, элге журтка таанылып жигиттерге кыздарга мүмкүнчүлүк берип койгондон кийин чыгат жаштар. Мана ишенбей түшүнбейчи.
Менимче Кыргыз жаңы тарыхында жападан жалгыз мисал болса керек. Ооруканада ооруп жатып, нарынга буту басып барбай туруп, депутаттык мандат тутуп алган. Эсиңерде? Ооруканадан чыкпай жатып, тутуп алып, мандатты алып келип өзү эл тапшырып кетти. Демиш үчүн? Ишеним. Бул эбегейсиз чоң күч. Аябай чоң күч. Бүгүнкү күндө ошол ишенимди кайтарышыбыз керек. Соңунда сүйлөп айтайын. Мына biz баарыбыз, жана Исхак Абсаматович айтты. Мен сиздердин баягы басымыңыздарга муктаж эмес, сиздер менен биргемин. Ушуну биз баарыбыз чогулуп парламенттик укугуга талап кылсак. Парламенттик укугун талап кылып, бүгүн ошондой кайрылуу жасасак, бир күн кечке, себеби биз Ömürler Şirketi İşinbay düşünmüş 95. жылдан 2000 жылга чейин Кудайдын куттуу күнү эле парламенттик укук жасайбыз. Кудайдын куттуу күнү парламенттик укук. Түнкү саат 2'de бүтөт. Туура. Түнкү саат 2'de. Азыркы депутаттар уялып 2 саат иштегенден башка иштебейт. Эгерде бизге стабилдүүлүк керек болсо, бизге жогорку кеңешке ооба сыртта суук болсо туура иштесе да болот. Темир Аргенбаевич тура. Уялбай эле бир күн парламенттик укугун жасайлычы. Таңертеңден кечке чейин жасайлычы. Саат 9'dan баштап кечки саат 5'ge чейин. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө Кыргызстанга аба менен суудай керек болуп аткан маселе бул туруктуулук. Туруктуулуктун башаты мына ушул жерден башталат. Ансыз самолет менен учуп барасыңбы, жөө келесиңби аэропорттон бери карай туруксуздукту камсыз кылды. Мен ушул талапты коюп элем. Мына резолюциянын аягында дагы бир жолу карап көрүп, мына айтылган сөздөргө менимче редакциялык комиссия түзүшүбүз керек да аягында. Ошону кабыл алсак, рахмат.